Саламатсыңарбы, урматтуу журналисттер. Бүгүнкү күндө аябай көп суроолор болуп атат. Ундун баасы кымбаттайбы, жетеби, бизге жетпейби деп күндө чалып, журналисттер дагы чалып атат. Анан ошол боюнча биз бүгүн маалымат берип коелу дегенбиз. Чогулуп биякта Кара-Балтанын мелкомбинаты, Токмоктун мелкомбинаттары келмек, бирок тилекке каршы алар ооруп келе албай калышты. Биз баарыбыз көрүп атабыз. Акыркы мына бизде эки революция болду, пандемия болду. Мына Казакстанда азыркы событиялар боюнча болгон сайын бизде чек аралар жабылат. Чек аралар жабылып, эң негизги биздин азыктар жетишпей, бул кризис болуп, продовольственный кризис болуп, аны ар дайым көрүп атабыз да, ушундай кырдаал болгон сайын. Мына мисалы карасак, былтыркы жылы пандемия болгондо дагы чек аралар жабылып, биздин рынокто дефицит болуп, өзүбүздүн эң негизги азык-түлүк жетпей, биз акыбалдан араң эле чыкканбыз. Себеби Кыргызстанда былтыр 6-7 эле комбинат иштечү. Быйылкы жылы, мына бүгүнкү күндө айтсак, бизде азыр 27 комбинат иштеп атат Кыргызстан боюнча. Биз дагы 20 комбинатты иштеттик да. Мунун себеби 2021 жылдын август айында кабинет министров тегирменчилерге буудайды импорт кылганда нулевой ставка кылып берген. Ошонун себебинде бирке жеңилдик болуп, Кыргызстанда тегирмендер иштей баштады. Сентябрь айынан баштап биз 120 000 тоннадан ашык буудай киргиздик. План боюнча 200 000 тонна киргизмекпиз. Тилекке каршы Россиядан, Казакстандан вагондор жетпей, биз 125 000 тоннадай киргиздик бүгүнкү күндө. Андан тышкары иш орундарын толуктадык. Андан тышкары биз азыр тоюттарды дагы көбөйтүп баштадык. Мына бүгүнкү күндө айтып кетсек, мына декабрь айында тоюттардын баасы дагы арзандап, анан ундун баасы сентябрдан баштап стабилдүү болуп, бир кымбаттаса 3% эле кымбаттап атат. Анын себеби биз буудайды 90%дан өйдө сырттан алып келип атабыз. Бизде өзүбүздө Кыргызстанда тилекке каршы 16 жылдан бери буудайдын көлөмү азайган. Анын себеби эмне болгон? Анын себеби кыргызстандык тегирмендиктердин баары токтоп калган. 16 жылдан бери бизге азык-түлүктөр көбүнчө көмүскө жолу менен келген. Аткестик жолу менен деп айткандай. Ошон үчүн расмий түрүндө иштеген ишканалардын баары токтоп, айрымдары Казакстанга чыгарып, айрымдары болсо металлоломго сатып ошойдон жок болгон да. Мына 2014 жылы бизде 65 комбинат болсо, 2020 жылы 30 иштей турган комбинат калган, ошонун ичинде 7 эле иштеп аткан. Бүгүнкү күндө айтып кетсек, мына 27 комбинатыбыз бар. Бизде азыр өзүбүздүн запастарда унубуз дагы бар, буудай дагы бар. Ошон үчүн мындай толкунданууга негиз жок деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндө мына таласта дагы чоң аябай жетишпей атат дейт. Ограничение болуп атат дейт. Биз азыр бул кесиптештер менен сүйлөшүп, ошо таласка дагы мелкомбинаттардан унду жибергенге даярбыз да. Бул МСУ менен иштейбизби, башка ишкерлер менен иштейбизби, бирок биз ун менен камсыздоого даярбыз. Анан бул бизге, бул тегирменчилерге берген жеңилдик бул 1 жылдык эле норма болгон. Албетте 1 жылдын ичинде бул тармакты кайра иштетип, бүт баарын кайра ордуна келтирүү мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн бизге бул биздин тармакка жок дегенде бир 2-3 жыл керек да. Так, баалар боюнча бүгүнкү күндө декабрь айынга салмаштыруу бизде баа жогорулган жок комбинаттардын ичинде. Бирок айрым аймактарда ошондой спекулятивный деп айтсак болот, бул орточулар алып элге баягы ун кымбаттайт деп жалган маалыматты берип колдонуп атат деп айтсак болот да.
комбинаттардын өздөрүндө, өндүрүшчүлөрдүн өздөрүндө баалар бүгүнкү күндө көтөрүлгөн жок. Мына айтсак, сентябрь айынан баштап 3-4% эле көтөрүлдү баасы, ундун баасы. Анан биздин келишим бар. Кабинет министров менен, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, антимонопольный орган менен биздин ортобузда келишим бар. Будайдын баасы мынча болсо, ундун баасы мынча пайыздан өйдө көтөрүлбөш керек деген. Мукамолдор өзүнүн пайдасын 10%дан өйдө көрбөйсүңөр деп ушундай келишим бар. Ошол келишимдин ичинде биз ишти азыр жүргүзүп атабыз. Ундун көтөрүлүшүнө бул бир эле негиз бар да. Бул будайдын кымбат болуп калса биринчиден, экинчиден будай келбей калса, мисалы бул жака келбей калса, анда албетте биз импорттолгон ундарга өтөбүз. Ал болсо баасы кайсы баада болсо дагы ошол баага алганга мажбур болобуз да. А вот тут 24 өсүм. Эмеде мындай кыргалчы ар дайым жыл сайын боло берет да. Биз зависимыйбыз да. Туурабы? Айыл үчүн биздин баягы Кыргыздын фермерлери баягы Совет Союзунда будайды кичинекей эле чыгарып эле биздин Кыргыздын эмесинен будайынан нан ар кайсы продукцияларды чыгарчу эле. Айтсаңыз, бүгүн Кыргызстанда биздин эл менен бүгүнкү потенциал менен Кыргыздын фермерлери эмете алабы, өндүрө алабы? Ошо объемга канча Кыргызстанга жетет. Сапаты кандай болот? Буга эмне андан кийин силерге баягы кызыкчылык жок да, силерге объем керек да, туурабы? Андан тышкары биринчи ошого силер даярсыңарбы? Ошо биздин сапат, биздин чыгарган, өндүргөн будай сапаттуу болобу, болбойбу? Айтасызбы? Кыргызча, анан орусча айтып берсеңиз. Менин коллегам айтып берип койсун. Кубан айтып берет. Сиз жооп берип коюңузчу. Кыргызча, орусча. Сейчас, подождите. Орусча да есть суроону берем. Подождите, сейчас поставим. Мен сайыз малында конкуренция деген жок болчу бай. Ал убакта бир кыл ун болчу. Азыр бардык эле базар экономикасына өтүп кетип, бүт качествого иштеп калышты. Биздин будайлардын качествосу Казакстандын будайларынын качествосуна жетпedi. Себеби бизде мамлекет тарабынан же өкмөт тарабынан мындай урукка же болбосо будайдын качествосуна көңүл буруу аз. Бүт жерлер частный өтүп кеткен. Алар болгон будайды себеп болгон будайды алып келет. Будайды бизге алып келсе, биз ун чыгарабыз, унун качествосу будайга жараша болот. Ошон үчүн биздин местный будайга 30-50% болсо, Казакстандын будайын 50-60% кошуп иштеткенге аракет кылабыз биз. Жакшы будай берди, өкмөт. Жакшы будай без Мыктын алып келип берди. Биздин суу, биздин жер өндүрө алабы? өндүрө алат. Болот да. Сапат будай сапаттуу болсо, анда ун сапаттуу болот. Вот скажите, вот кыргызские фермеры могут на своих полях при этих же площадях? Нет, это производители, вы переработчики. На этих же землях, на этой же водой выращивать, как при Союзе было, качественную пшеницу, чтобы мы сами, вы сами нам продавали хлеб. Так, биз мындай. Сперва переработчики ответят, потом... Бак, түшүндүм байке сиздин сөзүңүзгө. Так, мен кыргызча жооп берем. Мындай байке. Не, ну подождите, давайте это туда-сюда, микрофон сейчас закончит. Будайдын баасы ундун баасынан зависит этет. Эгер контрабанда ун кирип 20 сомдон сатылып атса, биз будайды 18 сомдон ала албайбыз. Ошон үчүн биринчи кезекте контрабанда ун жабылыш керек. Андан кийин будайдын баасы өзү келип калат баасына. Биз 18 сомдон будай алып алып, унду 24 сом сатсак, Казакстандан кирип аткан ништонный ундар 20 сомдон сатылып алса, биз тегирмендер токтоп калабыз. Ошон үчүн бул жагына карап көрүшүбүз керек. Роман, вы, да, на русском сейчас? Роман, и у вас сколько площадей вообще в хозяйстве? И пойдут ли если государство, как вы сказали, да, обеспечит с поставками или заработают семенные хозяйства, да, с качественными, высокосортными семенами выращивать продовольственную пшеницу,
сможет ли обеспечить переработчиков отличным зерном? Ну, я за всю страну не смогу вам ответить за весь объем, но я вам могу сказать за хозяйства, которые сосредоточены, допустим, в нашем районе, в Сокуловском. Многие хозяйства сейчас без проблем готовы заниматься выращиванием пшеницы, так как сейчас есть высокоурожайные семена, их необходимо привозить за границы, соответственно, их надо, чтобы адаптировать, то есть это не 1 год, это некоторое время займет, несколько лет, адаптировать эти семена. Соответственно, при современных агроприемах качество пшеницы и количество пшеницы, урожайность возможно увеличить в несколько раз даже от тех норм, которые раньше были в Советском Союзе. То есть на сегодняшний день есть семена, которые дают урожайность от 5 тонн до 10 тонн зерна с 1 гектара. Но, соответственно, эти семена стоят очень больших денег. Чтобы вкладывать денежные средства в семена и развивать это направление именно по выращиванию пшеницы, необходимо, опять же подчеркну, стабильный сбыт, чтобы предприятия по выращиванию, крестьянские хозяйства знали, что завтра они могут продать эту пшеницу на мельницу по предварительно каким-то ценам, чтобы можно было рассчитать себестоимость и, соответственно, вкладывать туда деньги, приобретать технику для этого всего и, соответственно, развивать это направление. При этих же условиях, с какой процентным отношением к лековину будет, да, в ваших условиях, и что они могут производить из этой пшеницы? Вот, с хороших семян мы спокойно можем выращивать пшеницу не хуже, чем она будет с Казахстана привезенная. Мы не будем уступать по качеству. И любую можно продукцию выпускать, да, из этой пшеницы? Это уже вопрос к мельницам. Да, соответственно, с этой пшеницы можно высококачественную муку выпускать. Кошумчалап кетсем, биздин бул аянттар көлөмдүн баарын канча аянтка сесеп дагы бул жетпей калат да. Бул 70%га эле өзүбүздү камсыздай алабыз да, будай мененчи. Кыргызстанда мисалы. Мына 2016 жылдан бери 120 000 гектарга азайып кеткен биздин аянттарчы. Анын себеби эмне болду? Анын себеби баягы Кыргызстанда тегирмендер иштебей баары талкаланып калган себеп болду да. Ошон үчүн бул переработкадан тышкары буларды будай өндүрүүчүлөрдү стимуляция кылыш үчүн переработка иштеш керек. Переработка иштесе булар даярбыз дейт да. Мына азыр кластерный развитие деп Минсельхоз Айыл чарба министрлиги программа жасап ошого кошулгула деп атат. Биз тегирменчилер даяр болуп атабыз. Бизден кийинки чынжыр дагы даяр болуп атат. Бирок биздин дыйкандар суроо берип атат. Мына 2016 жылы биз момча өндүрсөк, силер эч кимдер албай койдуңар, баарыңар жабылып калдыңар, биз тойтка сатып банкрот болдук деп атат да мисалы. Где гарантия дейт? Силер кепилдик берсеңер, эртең бирси күн иштесеңер, биз ошол сапаттуу будайды аны сырттан алып келип өрөөнүн биз өздүргөнгө даярбыз деп ататчы. Ошон үчүн биздин биринчи талап ошол болуп атат. Бул кайра иштетүү тармакты, переработканы колдоп ушуну өнүктүрбөсөк, анда будай өндүрүүчүлөр дагы буларга стимул жок болуп атат да. Булар дагы өзү баягы булар да көлөмүн көбөйтөт да. Ага. Газета «Шелковый путь», пожалуйста. Сондай мындан 2 жыл болсо эле бир айттыңыз эле, Минсельхоздун статистиканын проблемасы бар депчи. Мисалы ар бир район баланча гектарга будай айдалды деп отчет берет. Ошонун негизинде баягы Минсельхоз бизде баланча гектар айдалды, баланча тонна алабыз деп түшүндү. Бирок по факту сиз айткансыз райондор кичине туура эмес маалымат берет. Мисалы алар көбүрөөк көрсөтөт, бирок айдалган жер мисалы ошол эле будай азыраак болуп депчи. Инан ушу суроого Минсельхоз айтты эле, биз эми баягы GPS-ти космос менен да эсептейт. Ошол аркылуу эсептейбиз статистиканы. Анан ушул маселе чечилди, маалымат жокпу, ушу проблема чечилди. Тилекке каршы бул проблема чечиле элек. Жанагындай спутниковый деп, мындай электронный бир считыватель деп башка технология менен карап билебиз деген, бирок ал ишке кире элек.
мына мен 2016 жылдан бери биз айтып атабыз, баягы бизде миллион тонна, анан 800 000 тонна чогултут деп Минсельхоз отчет берчи. Бирок биз да өзүбүз чыгып карачык, андай көлөм болгон эмес да. Азайып барып, мына 2020 жылы эң төмөнкү деңгээлге жетти да бул. Анын үстүнө дагы жана кургакчылык дагы себеп болду. Андан тышкары биздин айдоо аянттары жылдан жылга азайып келип, мына бул бүгүнкү күнгө келгенде биз 90% сырттан алып кирип калдык да. Ошо күнгө жеттик да бүгүнкү. Bir soruda bu Xitayga bayağı eksportga ruhsat bergenlerin arasında unlar girdiler. Şu Xitayga da unlu eksport kılabız dedi. Бул 2018-19 жылдары ошондой проект жасап, себеби биздин базарды түзмө-түз 100%, бул 80-90% Казакстандан келген импорттолгон ундар ээлеп калганда, биз как альтернатива ошол иштетип Кытайга экспорт кылалы деп ойлогонбуз. Бирок ал ишке ашкан жок. Себеби мына 2 жылдан бери өзүбүздө кризис болуп, пандемия башталгандан бери кризис болуп атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө эң негизги биз биздин өзүбүздүн элди камсыздоого деп ошол жака көңүл буруп атабыз да. Экспорт боюнча бүгүнкү күндө ал проектти караган жокпуз да. Назар Ньюс, пожалуйста. Айбар Абдуллабеков, Кыргызстан азык-түлүк тартыштыгына канчалык деңгээлде даяр? Эгерде азыр коронавирус өчөп жатат, эгер эме болуп калса, карантин жарыяланып калса, ундун запасы жетеби? Бүгүнкү күндө биз баарыбыз тегирмендер, баарыбыз кармаган запастар бул 1,5-2 айлык эле запастар болот. Бирок Казакстандын будайы баасы жогорураак болгон үчүн биз сентябрь айынан баштап Россиядан алып келип атабыз. Мына бүгүнкү күндө Россиядан дагы келип атат будайлар комбинаттарга. Ошон үчүн транзит үзүлбөй бизге чикизат келип турса, биз өзүбүздүн кайра иштетүү көлөмүбүз, мына 27 комбинат биз Кыргызстан элин камсыздоо кыла алабыз да. Даяр уну менен да.